Ободо Лондон BBC саламатсыздарбы? Эл аралык спорт жаңылыктары менен тааныштырып бермек максуту. Иран жүргүнчү ташыган украиналык учакты капысынан атып түшүргөн деген жоромолду четке какты. Тайванда эртең өлкөнүн Кытай менен мындан аркы мамилесин аныктачу шайлоолор болот. Бионикалык уна, жасалма мышык, мунун баарын апталык клик берүүбүздө айтып беребиз. Ирандык күчтөр жүргүнчү ташып бараткан Украин учагын капысынан атып түшүрдү деген батыш мамлекеттеринин билдирүүсүн Иран четке какты. Кырсыкта 176 киши каза болду. Иран Ирактагы АКШнын аскерлери жайгашкан базаларга баллистикалык ракета аткандан бир нече саат өтпөй учак кырсыкка кабылган. Тегеран бул билдирүүлөрдү акылга сыйбаган имиштер жана психологиялык кысым деп атады. Кырсык болгон жерден табылган кара кутуча бүгүн ачылары айтылууда. Боингтин өкүлдөрү Украинанын аба каттамдардын коопсуздугу боюнча агенттиги, АКШ жана Канада иликтөөдө жардам берүүгө чакырылды. Нью-Йорк Таймс басылмасы Ирандын ракетасы Украин учагын атып түшүргөн учур делген видеону жарыялады. Учак дароо жарылган жок. Абадан Тегеран аэропорту көздөй багытын бурду. Видеодо Боинг 737 учагы жерге кулап баратканда өрттөнүп жатканын дагы көрүүгө болот. АКШнын расмийлери бортунда 176 киши бар учакты Иран ката кетирип, атып түшүрдү деп айтышууда. Каза тапкандардын 63-ü Канаданын жараны. Өлкөнүн премьер-министри Джастин Трюдо бул кайгылуу жаңылыкты өз эли менен бөлүштү. Бир нече булак тастыктаган далилдерге ылайык учакты Ирандын ракетасы атып түшүрдү. Муну өнөктөштөрүбүздүн жана өзүбүздүн атайын кызматтар тастыктады. Иран ката кетирип, ракетасын атып алышы мүмкүн. Учак кырсыкка кабылганына 5 саат мурун Иран АКШнын Ирактагы базалары көздөй ракеталарын аткан. Айрым жоромолдорго ылайык АКШ жооп кайтарса деген ой менен Ирандын абадан коргонуу системасы даяр турган, бирок АКШ жооп кайтарган жок. Учак кулап түшкөн аймакта маанилүү далилдер болушу ыктымал. Ирандыктар аны бульдозер менен түздөп салды. Тегеран башында учактын кара кутусундагы маалымат менен бөлүшпөйбүз деген билдирүү тараткан. Бирок кечээ күнү Ирандын өкмөтү учакты өндүргөн Боинг компаниясын жана АКШ, Канада менен Украинанын авиация мекемелерин тергөө иштерине жардам берүүгө чакырды. Ошол эле учурда батыш мамлекеттеринин Иран ката кетирип учакты атып түшүрдү деген жоромолун четке какты. Биз Американын өкмөтүн психологиялык согуш жүргүзүүнүн ордуна тергөө комитеттери тапкан далилдерге көңүл бурууга чакырабыз, деп айтылат Иран өкмөтү тараткан билдирүүдө. Канада болсо учак кырсыгында каза тапкандарды эскерди. Менимче баары кайгыга батты. Азыр дагы ишенбей жатышат. Учак кулаганда курман болгондордун тизмесин окуп жатып, улам тааныштарымдын ысымдарын окудум. Анан анын атын көрүп, карман албай ыйладым. Украинада кырсыкта каза тапкандардын жакындары суроолорго жооп издөөдө. Бул тирешке тиешеси жок болсо дагы, алар үй бүлө мүчөлөрүн жоготуп, кайгыга батты. Ошол учурда Кошмо Штаттары бул аптада АКШ аскерлерине кол салгандыгы үчүн Ирандын расмийлерине каршы кошумча санкция киргизерин жарыялады. Тайвань эртең 11 январда жаңы президентин жана парламентин шайлайт. 1949 жылы атуулдук согуш бүткөндөн бери Тайвань өзүн өзү жетектеп келет. Бирок Кытай арал бир күнү күч менен болсо да Кытайга толук кошулат деген үмүтүн жашырбайт. Президент Цай Инг-вендин демократиялык прогрессивдүү партиясы Тайвандын эгемендүү болушун колдойт. Анын башка атаандашы Хан Куо-ю Кытай менен тыгыз мамиледе болууну көздөйт. Тайжун шаарындагы бул Кытай архитектуралык стилинде курулган 156 жылдык үй шаарга көрк берип турат. Анын нээси Линдин үй бүлөсү. Линдин ата-бабалары 18-кылымда түштүк чыгыш Кытайдан Тайванга көчүп келишкен. Дерек Линдин үй бүлөлүк тарыхына кайрылсак, алар жалаң Кытайга берилип кызмат кылгандар.
Алсак 19-кылымдын ортосундагы тайпиндердин көтөрүлүшүнөн баштап үй бүлө башчылары өкмөттү жакташкан. Ошондо сиз тайвандыксызбы, кытайлыксызбы же экөө теңби? Экөө тең, себеби кытайлык иденттүүлүгүмдү танып кете албайм. Бирок кытайлык болуу бул Кытай эмес. Кытай эл республикасы эмес. Жалпы кытайлык экенибизди билгизет. Шайлоо өнөктүгүндө болсо президент Цай Инвен Кытай тууралуу башкача билдирүү тараткан. Анда ал Кытай тайванча жашоого коркунуч алып келет деген. Ал Тайвань өз баалуулуктарын коргоо үчүн демократия жана эркиндик чектелген Кытайдан өзүбүздү алыс кармашыбыз керек деп айткан. Анын негизги атаандашы Гоминдан партиясынан чыккан Хань Гоуи Тайвандын эгемендүүлүгүн коргоо үчүн Бейжин менен тыгыз мамиледе болуш керектигин айткан. Сурамжылоого ылайык соңку 20 жылда Тайванда жүргүзгөн Кытай өкмөтүнүн иш аракетин жана саясаты тайвандыктар өздүгүн кантип аныктаары тууралуу пикир өзгөргөнүн көрсөттү. Көптөгөн адамдар учурда өзүн кытайлык же экөө тең деп эсептебестен тайвандыкпыз гана дешет. Өзгөчө жаштар арасында Мен өзүмдү тайвандыкмын деп эсептейм. Себеби эки саясий түзүмдүн ортосунда чоң айырма бар. Эгер мен Кытаймын десем, анда Кытайдын саясий системасын колдогон болом. Мен тайвандык болом. Өзүмдү кытайлыкмын деп эсептебейм. Ага өкмөттөр өз-өзүнчө болгону себеп. Дагы бир себеби сүйлөө акценттерибиз ар башка жана маданий өзгөчөлүктөрүбүз да акырындык менен экиге бөлүнүп жатат. Лин менен жубайы алардын Лин ата бабаларына арнап дуба кылуу үчүн ачкан үйгө келсек, үй өз үй бүлөсү үчүн гана эмес, Кытай менен Тайвандын ортосунда тынчтык жана келечек муундар өсүп өнүксүн деген үмүт менен ачылды. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Ирактын баш калаасы Багдадда жана башка шаарларда 10 миңдеген тургундар демонстрацияга чыгып, саясатчылардан жаңы премьер-министрди тез аныктоосун талап кылууда. Премьер-министрди кызматтан кетүүгө мажбур кылган өкмөткө каршы нааразылык акциялар бир нече айдан бери созулуп, Ирак саясий кризиске кептелген. Ал арада Ирактын эң абройлуу деп эсептелген динаятчысы өлкөнүн эгемендүүлүгүнө шек келтирилип жатат деп Иран менен АКШны сындады. Индиянын жогорку соту Кашмирдин Индияга таандык аймагындагы интернет байланышын өчүрүү сыяктуу чектөөлөрдү кайра караштырып чыгуу үчүн өкмөткө 7 күн берди. Мындай чектөөлөр август айында Индия Кашмирдин атайын макамын алып салганга чейин чукул киргизилген. Кашмир аймагын көрүү үчүн өкмөт уюштурган сапарга 15 өлкөнүн өкүлдөрү катышууда. Адамдын тилиндеги майды жок кылуу коңурук тартууну токтотот деген пикирлер бар. Семиз адамдар уйкудагы апноэ деп аталган оору менен көп ооруйт деп айтылат. Анда адам кыйналып дем алат жана дем алуу катуу добуштар менен коштолот. Америкалык окумуштуулар бул көйгөйдү арыктоо менен жок кылса болот деп билдирди. Себеби тил канчалык оор болсо, ошончолук дем алуу түтүктөрү жабылып калуу коркунучунда болот. New South Wales аймагынын тургундары Ники жана Стив Хантерлер өрт башталганга чейин эле 45 жаныбар багып алган. Өзгөчө кырдаал киргизилгени, алар ошол жаныбарлар менен кошо үйүн таштап качууга мажбур болушкан. Бул күйгөн токойдо эч бир тирүү жандык көрүнбөйт. Адатта кескилдириктен тартып канаттуулар, коалалар жана кенгурулар сыяктуу жаныбарлар көп болчу. Учурда болсо New South Walestин өзүндө эле токойдогу өрттөн 1,5 миллиард жаныбар өлгөнү айтылууда. Айрымдары тирүү калышкан. Биз жаныбарларды сактап калууга аракет кылган Ники жана Стив аттуу түгөйлөрдү кезиктирдик. Ники, бул жарганаттын жагымдуу балдары тууралуу айтып берсеңиз. Жарганаттар климаттын өзгөрүшүнөн жана аптаптуу ысыктан жапа чегип келишти. Буларга энеси жетиштүү азык таап бере албаган. Ошого буларды таштап кеткен экен. Шолхейвени аймагында эле миңдеген жарганаттар өлдү. Буларды бактыга жараша тирүү алып калдык. Биз аларды куткарган учурда жарганаттардын туулганына 30 күн болгон экен. Ошондон бери чоңойтуп келатабыз. Кийинчерээк жарганаттар жетилип жаратылышка кое берилет. Ошондо алар жарганаттар санын көбөйтөт деп үмүт кылам. Ники, бул жерде эмнелер бар көрсөтө аласызбы? Бул жерде тоодо жашоочу оппосумдун баласы бар.
Аны да өзүбүз менен чогуу көчүрүп келүүгө аргасыз болгонбуз. Аны жаратылышка кое беребиз. Бул жаныбарларга көптөн бери кам көрүп келебиз. Биз буларды 1 жыл карайбыз. Кенгурунун баласы менен вомбат жаныбарын 2 жыл кароого туура келет. Токой толук кандуу жанданыш үчүн ондогон жылдар кетет. Өрттүн кесепети биз көрүп турган нерселерден да көп болду. Айтсак, топурак, курт кумурскалар сыяктуу баарына кесепетин тийгизди. Олуттуу өзгөрүүлөргө көнө албай, жылдан жылга бакалар, майда жандыктар азая баштайт. Бул нерсе чынында кабатыр кылат. Токой өртү жергиликтүү жаныбарларга гана кесепетин тийгизбестен, аймактагы эгин талаалары да жарактан чыгууда. Фермерлер Нью-Саус Уэльсте жергиликтүү экономикага залал келтирип, мал жандыктарын жапырт көмүүгө аргасыз болуп жатат. Жума күнү апталык клик берүүбүздө соңку технология жаңылыктарын көрсөтөбүз. Газ менен жүргөн мыкты унаалары менен белгилүү Mercedes-Benz компаниясы адам баласы менен машинанын жана жаратылыштын ортосундагы жаңы байланышты көрсөтүүгө ыңгайлашкан унааны жаратты. Аватар фильмине таасирленип жасалган мындай унаанын визион аватар каражаты же бионикалык клапандары, краб сыяктуу кыймылдары жана башкаруучу рулдун ордуна айдоочунун жүрөгүнүн согушунан жана дем алуусунан тааныган башкаруучу бөлүгү бар. Бали деп аталган жаңы сигнал чыгаруучу жардамчы роботун көрсөттү. Ал сизди ээрчип, жеке машыктыруучуңуз боло алат жана өзгөчө учурларды өз камерасына тартып калат. Акылдуу каражаттар тарабынан башкарылган робот күнүмдүк жумуштарыңызды да аткара алат. 2017 жылы башы жок робот мышык жаздыгын чыгарган компания андан да кичине мобилдүүрөөк түрүн жаратты. Petit Kobo роботу мыялагандай акырын дирилдейт жана колуңуз тийсе куйругун кыймылдатат. Берүүбүздүн аягында Impossible Foods компаниясы вегетариандар үчүн бургер жасады. Анда чочконун этинин ордуна хемен салынат. Хеменде эттин жана өсүмдүктөрдүн молекуласы бар. Компания лабораторияда чыныгы этке окшоп жасалган заты чочконун этин жакшы көргөн кытайлыктарга жагат деген үмүтүн билдирген. Ушул аптада АКШда компаниянын өзгөчө колбаса аттуу биринчи продукциясы сатка чыга баштайт. Эми спорт жаңылыктары. Англис премьер лигасында Шеффилд Юнайтед өз талаасында West Ham'ды кабыл алат. Шеффилд командасынын көп оюнчулары травмасынан айыгып оюнга кайтып барары күтүлүүдө. West Ham лиганын төмөнкү саптарында турат, бирок фанаттар менеджер Дэвид Мойс келгени жеңишке жетип калышыбыз мүмкүн деп үмүттөнүүдө. Сауд Арабияда өтүп жаткан Испан суперкубогунда Атлетико Мадрид учурдагы чемпиондор Барселонаны 3-2 эсебинде жеңип алды. Ошентип алар финалга жетти. Оюндун биринчи бөлүгүндө гол киргизилген жок, андан кийин Атлетико Мадридтин оюнчусу Кокер гол киргизди. Барселона катары менен 2 гол киргизип, жооп кылды. Аларды Лионел Месси менен Антуан Гризман киргизди. Алваро Мората батыл эсепти теңдеди. Андан соң жеңүүчү голду Анхел Корреа тепти. Эми алар финалда Реал Мадрид менен таймашат. Жаңылыктардын соңунда бул керебеттер менен матрацтарды карасаңыз. Токио жайында өтчү Олимп оюндарына келген конокторду картондон жасалган керебет менен матрацтарга уктатат экен. Олимп оюндарынын расмийлери булар атайын атлеттерге жасалган деп билдирди. Оюндардан кийин бул керебеттер кайра иштетилчү заводдорго жөнөтүлөт. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уксаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.